Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен дагы бир Google сервиси жөнүндө сабак баштамакчыбыз. Ал Google переводчик, Google котормочу. Ал үчүн биз Google Chrome'го киребиз. Google'ду ачканда биздин өзүбүздүн аккаунтубуз ачылат бул жерде. Ушул жерде 9 чекит Google сервистери. Ушул 9 чекитти басабыз. Бул жерде переводчик дегенди тандайбыз. Азыр бул аккаунттагы переводчик менен Google переводчиктин айырмасын көрөбүз. Мисалы үчүн бул жерде кандайдыр бир текстти жазсаңыз болот. Мен мисалы үчүн бир текст эле копировка кылып алып келейин, тексттерден эле. Кандайдыр бир текстти мисалы үчүн мына жердеги текстти копировка кылып коеюн. Бул кыргыз тилден бизге русскийге которуп берсин. Бул жерден үстүндө языктын астындагы панелди басып, тилди тандап алсак болот. Кыргыз тилинен бизге англис тилине которуп берсин. Текстти бул жерге коебуз. Перевод кетти. Мынакей аты жөнү, name, туулган жери, улуту, билими жана башка. Диплому, адистиги боюнча диплому деп мынакей бизге бир канча убакытта эле которуп берди. Бул жерден ушул тексттин окулушун да уксак болот. Name, Arapova Kunda Zakimovna, place of birth, Kiziltayet, village, Nukit district, nationality, Kigar, education, higher, graduated from OGPI, 2009 diploma, biology teacher, mathematics, computer science and new technologies. Мына биздин текстти англисчесин окуп берди. Эми ушул жерден биз Google переводчикти көрөлү. Google переводчик кыргыз тилинен орус тилине, кыргыз тилинен англискийге которуп берсин. Бул экөөнүн айырмасы жок азыр. Бирок азыр Google аккаунттагы переводчиктен салыштырып көрөбүз. Эми бул жерде мына жерде документы деген панелди басабыз. Бул жерден выбрать на компьютере. Айырмасы Google переводчиктен. Мисалы үчүн бул жерден бир документ эле өзүн койсок, которуп берет. Мисалы үчүн резюме деген документти алдык. Эскерте кетүүчү жагдай, ушул жерде 10 мегабайттан ашкандан кийинки документтерди кабыл албайт. Кичирээк документтер болсо которот. И перевестин басасыз бул жерден. Ушул документти которуп атат. Мынакей кыргызчадан англисчеге которуп берди бизге. Мынакей биздин. Эми бул документти Wordко таштоо үчүн ушул документтин баарын копиялап алабыз, копировка кылып белгилеп, андан кийин копировка кылып алабыз. Бул жактан Word'ду ачып, кадимкидей эле Word'ко ставка кылып алабыз. Мынакей биздин которуп берген документти Word'ко кое алдык. Бул интернеттен шилтемесин өчүрүп койсок боло берет. Муну сактоо жолун билесиздер. Сактап алсак болот. Кийинки кадам эми бул азыр биздин Word'то жазылган документти которуп берди. Бул документти өчүрүү үчүн бул жердеги X'ти бассак,
ушул документ өчөт. Кийинки кадам мисалы үчүн английскийден бизге кыргызчага которуп берсин документти. Английскийден кыргызчага. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле Word, Excel, PowerPoint'та жасалган документтерди которот. Англис тилинде жазылган бир документти алайлы. Бул жерде teacher деген документти алып беребизди. Мына Википедиядан алган. Википедиянын шаблондору менен кошулат. Мынакей. Котурмасы. Google переводчикке биз документти кое албайбыз. Анан да узунураак текст болгон болсо бул жерде албай калат Google переводчик. Ал эми Gmail.com'догу переводчик документти дагы которот. Англисчеден которду. Эми орусча текстти кыргызчага документти которойлу. Документти басабыз. Бул жерден компьютердеги документтин бирөөсүн тандайбыз. Мисалы үчүн бул жерде учитель деген папка. Бул дагы ошол Википедиядан алынган документ. Мынакей ошол Википедиянын шаблондорун кошуп бизге которуп берди. Муну деле жанагындай копировка кылып Word'го коюп сактап алсак болот. Эми PowerPoint'тан жасалган слайдты кантип которот? Ошол боюнча болмокчу, бирок слайдтын өзүндөй кылып слайдты анимациясын баарын которбойт. Ошол слайдтын ичиндеги жазууларды которуп берет. Мисалы үчүн мына жерде проценты в нашей жизни деген PowerPoint'та мынакей PPT форматта перевести. Бул Google переводчикке аккаунт ачкандан кийин дароо эле өзү автоматтык түрдө Google сервиси бизге колдонгонго мүмкүнчүлүк берет. Эгер интернет жакшы болсо бат эле которуп койт. Мынакей биздин PowerPoint'те жасалган слайдыбызды которуп берди мынакей. Мына мисалы үчүн мына жерде мына биринчи слайдтыкы, бул экинчи слайдтыкы, бул үчүнчү слайдтыкы. Ошол ар бир бөлүгүн копировка кылып слайдка алып барып коюп алсак болот. Google переводчиктин жакшы жери целый документти которгону, ошондой эле чоң файлдарды да которуп берген. 10 мегабайтка чейинки бардык файлдарды которот. Бул жерде азыр мынакей ушул тилдердин баарынан кыргызчага жана ушул тилдердин баарынан ушул тилдерге которуп берет. Практика жүзүндө көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн мына ушул азыркы эле документти кайра башка бир тилге дагы которуп көрсөк болот. Англис тилине эле которуп көрөлү. Дагы бир өзгөчөлүгү Google переводчикте сөзмө-сөз маанисин, кээде маанисин жоготуп койсо, бул жерде 90% маанисине карап которот. Эми кээде анча-мынча катачылыктары бар экен. 90%, 85-90% туура которот экен маанисине карап. Пайдалансаңыздар болот. Мына бизде слайдты которуп бүттү. Мына биринчи слайдыбыз, бул экинчи слайдыбыз, бул үчүнчү слайдыбыз. Ошентип которуп алсак болот. Жакшы эле жардамчы болот экен.